Ертең бердің анда Баса адвокаты болгон бул эженин. Бул эже адвокат мени лично бул Айгүл Зайырованын кабинетине киргизип алып монтип айткан. Мен деген президенттин немесимин, мурунку адвокатымын. Менден силер вы должны бояться депчи. Мен күчтүү адвокатмын. Эшигимди ачык таштап кете албайм. Таштап кетсем мурдап кетет бар жогумдучу. Мен лично местамды 7000 долларга сатып алгам. Ошол местаны сатып алгандан кийин да алмага ай сайын 30 000 сомдон аренда алат. Мен осы Z деген жалған компанияда иштегениме 20 жылдан ашык убакыт болду. Ошол жылдын ичинде биздин ар бир метрибизге 2000 доллардан брон, ай сайын 20 000ден адайым акча алып келген. Зайыров Чолпон алып келген. Атасы 2020 жылы каза болгондон кийин бул жерге кызы келди, автоматический наследник болуп. Кызы андан дагы ашып түштү. Ошо договор аренда требовать эткенден баштап биздин ызычыбыз башталды. Ошол убактан бери мынакей биз Ленин райондук прокуратурасына, Бишкек шаардын прокуратурасына, ошондой эле Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылдык. Ленин райондук милиция бөлүмүнө өзүнчө кайрылып көрдүк. Мен сотко берсем, бул жер буга эч кандай тиешеси жок экен. Сотто, шаардык сотто бул общее использование жер. Буга эч кандай тиешеси жок деп неме чыккан, соттон чечим чыккан. Азыр ошого карабастан кайра деле ошол келип светтерибизди өчүрүп, мисабызды кайра сваркалап, бизди Ленинский районго аябай көп кайрылдык. Эч кандай тыянак чыккан жок. Жазган арыздарыбызга немеге не болсо каралсын дейт. Мына Ленинский райондун прокуратурасы, Ленинский райондун милициялары бир да басып келип, сен не болуп атасың, сен ишиң не болду деп бир да сураган жок. Бизден сурабай туруп, жалган немени чыгарып, ишти дайым жаап коюп атат. Бул базарда тургандар арты 10 жыл алды, 15-20 жыл, 30 жылга чейин сода кылган адамдар бар да. Биз убагында мына эже айткандай, Айгүл Зайырованын атасына месталарыбызды сатып алганбыз. Мен лично местамды 7000 долларга сатып алгам. Ошол местаны сатып алгандан кийин да алмага ай сайын 30 000 сомдон аренда алат. Анысы аз келгенси бронь дегени бар. Бронь дегенди жөн эле 30 000 сом, мен 30 000 сом төлөйм бир жылда. Ошондо мен бир жылда ал аялга 400 000 сом акча төлөп атам да. Менин тапканым анчалык көп эмес. Мен айтам, кыйналып атам, аренданы азайт десем, местаны бошот. Сенин ордуңа миллиондогон адамдар турат деп айтат да. Сваркалап қойған еженің местасын мыйзамсыз сваркалап қойған. Алло, кыя саламатсызбы? Саламатсыз. Сиздер бул Ош базарындагы содагерлерден мыйзамсыз ижара акысын алып атышат деп кайрылып атышат да? Ушул боюнча сизден жооп алсакпы дедик элек. Алардан мыйзам эч акча албай калат. 2 жылдан бери бесплатно турушат ал жердечи. Анан кийин деме кылышып атышат. Алар курулуумат коюшуп эле, биз эме кылып атабыз, төлөп атабыз деп алардын патенти жок, же биз менен договору жок. Алар ошондой эле элешип туруп алган. Уже 2 жылдын жүзү болуп атат. Бизге 1 сом деле акча төлөгөн эмес. Же мамлекетке төлөп патент кылбайт, же байка кылбайт, ошондой эле ар жактан журналисттер чакырып тиякпай кылгандан шеф өзү кече келип жабып сварт эткизип өзү кеткен да. Бул жер силерге тиешелүү эмес деп соттун чечими чыккан турбайбы? Силер кандай негиздеме менен бул жерден акы сурап атасыздар? Андай эч кимден акы сураган жок, эч ким акы сураган да эмес буларданчы. Анан кийин соттун чечими булар менен соттошкон жокпуз да бизче. Соттошсок башка бирөө менен соттошуп атабыз. Аларды соттун чечими чыккандан бизге деле чыгарып берген соттун чечими. Соттун чечимин жакшылап түшүнүп окуп көрүш керек. Анан кийин булар түшүнбөй эле мондай болуп турган, тигиндей болуп деп куруш өздөрү бирлешип ошондой кылышып атат да булар. Сиз ачпаңыз бул жерде. Ачам эле. Ача бер деп аткандай ачам да, сен жооп бересиң. Жок, силер алып келбейсиңерби? Силердики болсо мен бул жерден мен акча төлөбөй иштейм деген эч кандай менде сөз болгон эмес. Мен всегда эле хорошо договор түзөм деп эле сүйлөшүп келдим. Кана силер квитанция бергиле, договор бергиле деп канча жолу айттым. Качан сен договоруңду алып келчи, мен көрөйүнчү. Алып келбейсиңби? Мен асмандан ооз эки договор түзүп келгенбиз ушул убакка чейин. Туурабы?
ооз экеле договор түзүп келгенбиз. Кана эми кагаз жүзүндө түзбөйсүңөрбү? Сериктик болсо. Качан неге жалган сүйлөйсүң? Айланып кетейин. Жалган сүйлөй, чынын сүйлөчү. Аким чакырды. Неге барбайсың? Барбайсыңбы? Анан экинчиден бул жерде мен бу жерде эме аренда төкпөгөн бир эле мен эмесмин да. Бул жерде канчасы аренда төкпөйт эт? Силер кенде мынандай реальный иш кылбайсыңарбы? Бир эле адамга жабышып албайчы. Жаппайсың анда 3 катында дагы. Неге мени бир мени жабасыңар? Неге? Айтчы мага. Жок, мага квитанция бер, мага договор аренда бер, мен акасы кредитам алышым керек да десем, анда ал мен бере албайм. Сага не устраивает, давай местаны бошот деп канча жолу айтты. Анан жок, бербесең, мен дагы бербейм десем, местамдын светин өчүргөндө 1 жыл болду. Мен 1 жылдан бери светсиз отурам. Барбаган жерим калган жок. Эч ким укпайт. Милиция, Север Электро, эч ким укпайт. Сенин документиңер жок. Ошончо бере албайбыз депчи. Анан жакында кече дем алыш болгон, бүгүн келсем мени местамды сваркалап салыптыр. Бизди каалаган маалда 5000ден аренданы кошуп, каалаганды чыгып кет деп неме кылып, мен анан сен эч кандай бизге же брон жөнүндө кагаз бербейт, же болбосом чек бербейт. Сен унутуп калып кайра 7 айда дагы 2000 доллар сураганда мен неге сен чек бер, же болбосом брон кагаз бербейсиң? Эмне үчүн сен ушу кайра эле сен 7 айда мен 2000 доллар таба албайм десем, мени местам келип сваркалап, товарымды түндөсү келип өзүнүн жалдап алган бандиттери менен жүктөп кетип, мени 6 ай иштетпей. Начальник айткан, ача бергиле, эч кандай акы жок. Сен начальниктен кыйын болуп кеттиң. Болду, ача бер. Ачсын, эч кандай неме жок. Ачасың. Начальникке биз кирип чыктык. Айтты, ача бергиле деди. 7000 бердим, 3000 бер. Ертең бериң анда. 7000 да мурда көп эле. Азыр деле көп болот. А сиздер 2 жылдан бери ала элекпиз бербей атышат деп атпайсызбы содагерлер? Телефонго видео кадрларга түшүп калыптырсыздар го, акча алып атканын келип сүйлөшүп аткандарыңыздар. Прям биз түшүп калыппыз. Сиздин сүйлөшүп атканыңыз бар экен да? Ошон үчүн сизге байланышка чыкпадымбы? Видео кадрлар бар экен да, байке? Биз буларды аренда бергиле, договор түзгүлө деп атабыз. Бекер жер жок да, бар жерде турабыз. Бул жердин налогун төлөп атабыз. Кызыл китепте турат биздин жер. Силер ошол жер силерге бул жер тиешелүү экенин документин көргөзүп бере аласыздарбы? Ооба, көрсөтүп бере алабыз. Азыр каяктасыздар? Каяка келсек болот? Сиздер кайрылып, көмөк кылсаңыздар, сиз эжеке ошол Айгүл Чолпонбаева адвокат менен барып сиздерге ошол бүт нерсени сиздерге түшүндүрүп, баардык нерсени көрсөтүп беришет. Чистик коррупция шер болду. Бу жерге эч ким президентте келбеді. Өткөндө келгенге ушул жерди көрсөтөйүн дедим мен. Бул Алайымдын жери болбосо, бул Ошскийдин Ош базарына тиешелүү жалпы. Ооба, элдики да элдики. Силер Ошскийдин администрациясына беришиңер керекпи аренданы? Беришибиз керек эле. Силер ал Ошскийдин арендатору ким экенин билесиңерби? Билебиз, бирокчу ал мындай аралашып бул маселени чечүүгө биздин мындай да бул азыр бир карышкадан качып дагы бир карышкага түшкүзгө бизди өкмөткө эле көрүп койсо. Şu son болот эле, төлөйт деп. Биз баарыбыз өзүбүз чек менен барып төлөп коет болчубуз. Кыялды Лясбек уулду ушул Зайырова Айгүл Чолпонбаеванын жардамчысын дайыма колдоп, өзүнө кошумча балдарды жиберип келген бул Сыймык Жапкеев да. Ошол жанында жүргөн бала да болчу. Бул ошону дайыма айтат да. Мен мындай Чорныйда жүргөн баламын. Мен ушундаймын депчи. Биз Улуттук коопсуздук комитетине төрагага да кайрылганбыз. Бирок ушул биздин Улуттук коопсуздук комитетинин төрагадан жооп келген, что Ленин райондук прокуратурасы ушул маселени карап чечип берсин деген бизге жообубуз колубузда барды. Ошондой жана ошондой эле биз президентке да кайрылганбыз, Президентке да кайрылганбыз, Садыр Жапаров. Президентке кайрылганда дагы бизге ошондой Ленин райондук прокуратурасына тапшырма берилди деп кат келген. Ар бирибиздин үйүбүзгөчү. Мына каттарында эмне жерде турат кагазда. Бирок ошого карабастан Ленин райондук прокуратурасы ушундай бир кызматтык кабыл менен, мындай кыянаттык менен пайдаланып десек болот да. Биздин ушу сөздө биздин кайрылган каттарыбызга, арыздарыбызга ар кандай жалгандай, мисалы акылга сыйбаган нерселер менен жаап коюптур да. Мисалы бизди мынтип жазыптыр, жана Абдуллаев деген бар, Эмиль Абдуллаев деген следователь мынтип жазыптыр. Булардын содагерлери менен аренда берген Айгүл Зайырованын ортосунда келишим бар болчу деп жаптыр. Ошондуктан бул ошентип ишти жаап коюптур. Ал эми Эрнест Саитов болсо бизге кол салган тигиндей мындай деп ал ошентип ишти жаптыр. Мынакей бүгүн 14 февраль. Менин контейнеримдин свети жок. Биринчиден 1 жылдан бери свети жок отурам. Анан
эшигими кечке сваркалап, эшикти кечке буза берип, кече сваркаласа бүгүн эртең менен келсем эшигимди совсем шуруп менен 4 тарабынан бүт шуруптарды кадап, учта зонтиктерин талкалап сындырып салыптыр. Суусар мага шерик болуп жатат. Өзүм жалгыз кандай жатам жердечи. Эшигимди ачык таштап кете албайм. Таштап кетсем уурдап кетет бар жогумдучу. Жылсам эле эшикти жаап элеп деп жылсам эле сындырып атат. Жазы менен ушу базарда жаттык биз. Ошондо документим качан көрсөк болот? Азыр ошону мен сурап көрөйүн. Ил жак менен эсле о дей турган болсо сиздердин офисиңиздерге барабы бир жерден барып сиздерге ошондой интервью берип, мындай эме. Просто силер бир жактан эле кылып эме кыла бербесеңиздер. Ошон үчүн силердин экинчи жактуулук деп сизге чалып атабыз да. Ошону көпчүлүгү бир жак тарап кылып коет экен да. Мисалы, биз буларды кыйнаган жокпуз, башка деген жокпуз. Калагыла, пожалуйста, башка жакка барып иштегиле деп атабыз. Анан кийин болбойт. 2 жылдан бери же арендасын төлөбөйт, же патенти жок, же договор түзүшпөйт. Анан кийин туруп эле наглыйга салып эле ушундай иштешип атпайбы? Акча берген акчаларыбызга чек сурап, квитанция сурасак бербей атат деп атпайбы? Эми бербей атпай, бизден сурабайт, же договор түзүшпөйт, же патенти жок. Анан кийин кантип булар менен сүйлөшөсүң? Барсаң эле ушундай жылдашат. Тияк дешип эле каралашып эле ошондой чыгып атышат. Эми биз деле законду, укукту билебиз да. Ошого карата иш кылып атабыз да биз делечи. Анда сиздин кызыл китепти күтөлүк, байланышабыз. Урматтуу Камшыбек Ташиевичтен, ошондой эле президентибизден суранат элек, ушул биздин маселебизди мындай өз көзөмөлүнө алып, карап берсе депчи, чечип берсе, анан ошол биздин товарларыбызды да чыгарып кеткен, мисалы жайындачы бизге айтпай түнчүндө чыгарып кеткен, ошол товарларыбызды деле полный берген жок. Берген алган бул уурулукка жатат да. Бул ошол ким алган? Айгүл эже өзүнүн Мактабай Шарабидинов жөнүстөгү жардамчысы, администратор. Ошол бизде даже доказательство бар, могу жактагы эмелер, охранниктер айтып берген, түнү келип чыгарып кеткен товарыңарды депчи. Баса адвокаты болгон бул эженин. Бул эже адвокат бизди мени лично бул Айгүл Заированын кабинетине киргизип алып туруп монтип айткан. Адвокаттын аты Александр Мощин. Ушул адвокат монтип айткан. Мен деген президенттин эмесимин, мурунку адвокатымын. Менден силер вы должны бояться депчи. Эгер мен күчтүү адвокатмын, мен эгерде жөн иштегиле силер эметпесеңер, товарыңарды аласыңар да, товарыңарды аренда төлөбөсөңөр албайсыңар деп адвокат лично кабинетине киргизип алып мен ушинтип айтканда. Катуураак сүйлөсөң. Кел. Менде татып коюн, катуураак сүйлөсөң. Үнүң чыкпай атат. Азыркы күндө мындай Кудайга шүгүр ушундай жакшы саясаттар болуп атат, жакшы кээ бир базарлар мамлекетке өтүп атат. Биз ушундай суранат элек, ушул Ош базарында дыкаттуу текшерип, ушундай мыйзамсыз болуп аткан иштерди ушул урматтуу төрага өз көзөмөлүнө алып чечип берсе биздин маселебизди. Ош базардын администрациясы бул боюнча комментарий бере элек. Ал эми Айгүл Заирова соодагерлердин өзүнө карата Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө иш бар экенин айтты. Менин атам Заиров Чолпонбай 1996 жылы Кыргыз Республикасынын кооперативдер ассоциациясынан сатып алуу келишиминин негизинде Ош базарынын аймагында жайгашкан Малика дүкөнүнүн жана Жылдыз кафесинин имаратын сатып алган. Ошол имаратка тийиштүү болгон жерди колдонуп, тийиштүү уруксаттын негизинде жеңил курулуштарды орнотуп, ижарага берип келген. Себеби базардын аймагындагы имараттардын ээлерине чогуу колдонууга ошол жерлер өз учурунда берилген. 2019 жылы атам каза болгондон кийин контейнерлерди ижарага алып иштетип келген аялдар алардын артында туруп, рейдерлик жол менен биздин жерди тартып алууга ашыккан бир нече кишинин куралына айланышкан. Ошентип акыркы 3 жылдан бери алар ижара акысын төлөбөй, же контейнерлерди бошотпой бет тырмоочулук жана мыйзамсыздык кылып келишет. 2023 жылы кылмыш иши козголгон жана учурда Октябрь июнда тергелип жатат. Ал иш Мырзахматова Миккарамхан, Мырзахматова Максат, Маматалиева Сусаргүл, Юлдашев Айбек, анын апасы Уулкан, Липович Александр, Боронбаев Рустам, Сапаров Төлөгөн тарабынан жасалып жаткан бирөөнүн мүлкүн рейдерлик жол менен тартып алуу фактысы боюнча. Тергөөнүн жыйынтыгы менен рейдерлик боюнча маалыматты толук ачык чыгарабыз. 5,4 гектар аянттагы Ош базарынын жери менин жеке менчигим деп жаткан Канат Мамакеевдин юристи Александр Липович бардык жерде мамлекеттик актыны көрсөтүп жатат. Бирок кызыл китеп укугун белгилөөчү документ болуп саналбайт. Башкача айтканда, анда 5,4 гектар базардын жерине менчик укугун берген документ жок. Прокуратура бул боюнча жооп берип, райондук прокуратуранын тергөөчүсү тарабынан кабыл алынган токтомдун мыйзамдуулугу текшерилери айтылды.
болду.